2-3 күндөн бери айрым азык-түлүк саткан жайларда кумшекер, өсүмдүк майы жана ундун баасында жогорулоо болгондуктан жарандар дүрбөлөңгө түшүп ашыкча сатып ала баштады. Сахар, un майга болду. 3-4 күндөн беричи. Аябай ажиотаж болду. Эл ушунчалык өздөрүнчө паника кылып эме алышты. А так башка күрүч эмелер ошол эле боюнча жакшы эле баада кармалып атат. Калк керек деген негизги азыктардын баасы пандемиядан бери токтоосуз өсүп келе жатат. Ал эми эл аралык абалга байланыштуу доллардын куну өсүп, ал азык-түлүк наркынын көтөрүлүшүнө алып келди. Коомчулук муну тынчсыздануу менен кабыл алууда, бирок мунун айласы табылат деп ишеним артышат. Кече 95'ten көрсөм бүгүн 100 деп атат сахары. Кымбатта күндөн күнгө эле бир күн эле өтө эле кымбаттап атат. Түшүнбөйм мен кандай. Ушу кымбат дейт, азырда карап чыккам, унпунду карайынчы деп. Ундар мисалы үчүн 1000 канча болсо азыр 2000 канча болуп кеткен дейт. Анан кымбаттап аткан ушу да. Кымбатчылык болсо азыр кыйналып аткан элдер бар. Баары эле жыргап аткан жок да. Ар бир өзүнүн үй бүлөсүн, балдарын багайын деп жүрөт. Ошол. Арзан болсо бизге баарыбызга жакшы болот эле. Антимонополия службасы жакшылап көзөмөлдөп койсо болот эле. Таргуу центрлерди баарын текшерип атат. Ценаны бир калыпта кармагыла, бир ишиге мынчадан бер деп мындай кылып атат, Ама базарларды ким текшерет? Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы Борбордогу негизги азык саткан соода жайларына барып, үстүнө кошуп саткан фактыларды азайтуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Учурда керектүү азыктарга нарк салыгы алынып, ашыкча үстү кошпой сатуу боюнча атайын талап коюлган. Баалар кыймылдады, жогорулады. Анан бизге да рынокторго таасир берди. Ошол эле кумшекер рыногуна, өсүмдүк майы, күйүүчү май, булардын баардыгы биржалык товарлар да. Ошон үчүн буудай, бул да биржалык товарга кирет. Ошон үчүн бүгүнкү күндө баалар өзгөрүлүп атат, өсүп атат. Бирок биздин кээ бир коңшу мамлекеттерде баа кескин өткөн жок. Салыштырмалуу да карашыбыз керек да. Учурда өсүмдүк майы жана кумшекердин 3 айга жете турган кору бар. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев маалымат берип, кумшекер менен өсүмдүк майынын баасы арзандай тургандыгын кошумчалады. Анын айтымында 1 миллион килограмм кумшекер өлкөдөгү соода жайларына таратылып, баасы 70 сомдон болот. Ошондой эле 1 литри 130 сомдук болгон 500 миң литр өсүмдүк майы да сатыкка чыгат. Баалар катуу секирип кетип атканда, баягы себепсиз секирип кетип атканда биз ошо өзүбүздүн болгон кампалардагы запастарды чыгарып, өзүнүн регулировкасын кылып турабыз да, мүмкүнчүлүгүбүз кенен бар бул жагынан. Бул азык-түлүк жагынан эч кандай, бул просто эч кандай себеби жок да. Эми ковид маалында макул бир какой-то себеп болушу мүмкүн эле, там границалар жабык, техникалар өтпөй, продуктлар өтпөй калды деген какой-то бир себеп болушу мүмкүн эле. Бирок азыркыда мен эч кандай себебин да көрбөй атам. Өкмөт өлкөдө азык-түлүк жетиштүү экендигин айтып, эң башкысы элди дүрбөлөңгө түшүп, көп азыкты сатып алып, ортомчуларды байытпай абалдан чыгууну суранууда. Элиза Нурматова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.